Борбор калабыз Бишкекте 22 ноябрда жаранды активисттер уюштурган баш мыйзам үчүн деп аталган тынчтык жүрүш өтүп, анда акциянын катышуучулары конституцияны өзгөртүүгө каршы экенин айтып, хандыкка жол жок деген ураандын алдында биригишкен. Ал эми тынчтык жүрүшүндө чогулгандардын арасында Жогорку Кеңештин депутаттары, жаранды активисттер жана шаар тургундары да бар. Алар жаңы сунушталган баш мыйзам жарандардын укуктарын чектеп, эл аралык коомчулук тааныбай турган документ болуп калуу ыктымалдыгы жогору экенин белгилешип, коңгуроо кагышты. Биз алайшем кылып эле ат чапкандай болуп, жоо кубалагандай, өрт кубалагандай мындай шашыштын кереги жок. Бул деген биздин Кыргызстан алдыга бара турган нерсе. Ушу менен биз 50 жыл, 100 жыл өзгөртпөй жашай турган нерсе. Конституцияны биз көнүп алдык ар бир 3 жылда обуштуруп отуруп. Элдин баарынын баш айланып, мамлекеттин өспөй жатканын да ошодон да. Ошондуктан биз баардыгыбыз теңири керең жеткизип, элдин арасында талкуу болуп, элдин арасында кандай талкуу болуп атат? Азыр талкуу эмес, жакадан кармап мурташ болуп атат азыр. Ушундай болуп атат. Бул талкуу эмес да. Бул деген күч көрсөтүү. Күч менен качан чечилчү эле? Күч менен мамлекеттин тагдыры чечилбейт. Күч ал уят нерсе ал. Болбойт. Бул аягы бар туруп жакшылыкка апарбайт. Эртең дагы бирөө күчтүүсү чыгат. Мына ушул жерге келет. Менин күчүмдө текшергиле. Мен мындай конституцияны каалайм десем, эмне дейбиз анда? Анда 6 айдын ичинде биз конституцияны олтуруп отура беребизби бул жерде? Ким күчтүү болсо деп. Төчүтүктүү жолугат дагы. Анда эмне болот? Анда биздин мамлекет эмне болот? Анда биздин багыт эмне болот? Анда биз кайсы жол менен барабыз? Дайыма ушул жерде чыгып жүрөбүзбү? Ансыз да президенттик башкаруунун туура эмес экенин ушул жерде, мына ушул жерде 90 бала өлүмү менен далилдебеди беле? Өзлөрүнүн каны менен далилдебеди беле? Унуттукпу биз аны? Азыр эми президенттик эмес, супер президенттик конституцияны, хандык конституцияны азыр шайлайбызбы эми? Бул кандай бул? Тарыхты карабайбызбы акылчайып? Болгон 10 жыл өттү го. Болгон 10 жыл өттү. Мына канын изи кетелек мына аянттан. Жок, биз кайта келип туруп президенттик, супер президенттик башкаруу конституцияны күч менен сүйрөп бара жатабыз. Мындан сырткары саясатчы жана мурдагы депутат кыргыз эли парламентаризмди буга чейинки бийликтегилердин убагында да көрбөгөнүн, тагыраагы Кыргызстанды дайыма эле президенттер башкарып келгенин белгилеп, ал эми анын натыйжасында буга чейинки өлкө башчыларын кубалаганга мажбур болгонун айтууда. Биз парламентаризмди качан көрдүк Кыргыз? Качан? Акаевдин убагындабы? Бакиевдин убагындабы? Атамбаевдин убагындабы? Сооронбай Жээнбектин убагында качан Кыргыз парламентаризмди көрдү? Качан Кыргыз парламент башкарып жашады? Бизде дайыма президенттер башкарып келбедиби? Бизде дайыма президенттер башкарган үчүн биз аларды кубалатпадыкпы? Мына ушул жерден кубалап, экөө далдала качып жүрөт, бирөө түрмөдө отурат, бирөө өзүнүн мөөнөтүн кыскартып кетпедиби? Качан көрдү Кыргыз парламентаризмди? Качан? Кыргызда бир сөз бар. Жебеген самсыга пул төлөбөш керек парламентаризм. Биз парламентаризмди көрө элекпиз, бирок элдин баарын башына айлантып парламентаризмди жамандашат. Эмнеге? Анткени мына чимкирик парламент үчүн деп атат да. Туура, ким чимкирик кылды? Өзлөрү өзүмбү? Жок, Атамбаев чимкирик кылды туурабы? Басып отурду, ныгырып отурду, шопур аркылуу, шопур башкарып калды. Эми келе турган болсо могу конституция, шопур эмес, бут тазалагычтар башкарат. Президенттин туфлисин тазалагычтар башкарат мамлекетте. Мына ушундай конституцияны алып келген аракет кылышып атат. Акцияга келгендердин арасында Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев болсо, караңгы үйдө жазылган баш мыйзам Кыргыз элине жарык тартуулай албайт деген пикирде. Мындан улам эл өкүлү жаңы бийлик тез эле бийликке жетип, тез эле диктатор болгусу келип жатат деп катуу сын алып, жана жаңы сунушталган баш мыйзамдын долбоорун коом талкууга алып чыгууда бир катар мыйзам бузуулар орун алганын токтолду. Коомдук талкууга койгонго азыр анын демилгечиси мыйзамсыз. Иштеп аткан Конституциянын 114 статьясына ылайык Конституциянын демилгеси 300 000 киши болуш керек. Ал колганакей 80 депутат болуш керек. Анын баары баштапты. Алар да жок. Биз бүгүн мыйзамдуу талаада жашайбызбы? Биз бүгүн региондун үнүн угабызбы? Биз бүгүн эл аралык коомчулуктун үнүн угабызбы? Болбосо кечээки түзүлгөн комиссияны караңыз. Бишкектеги окумуштуулар чогулуп алыптыр. Эмне Ошто, Жалал-Абадта, Нарында, Таласта, Баткенде окумуштуу жокпу? Булар эмне илимдер академиясынын уставын жазып атабы? Кыргызстандагы күчтүү граждандык коомдун лидерлери бар. Президенттер менен кармашып жүргөн Чолпон Жакупова, Ашрахунова, Абдурасулова, Клара Соронкулова. Алар кайда? Биз Бишкек шаарынын конституциясын жазып аткан жокпуз. Биз жалпы Кыргызстандын конституциясын жазып атабыз. Экинчиден, мындан бийик дүйнөдө эл аралык коомчулук жок.
Венеция комиссиясы айтты. Бул парламенттин конституцияны кабыл алганга кудурети жетпейт, укугу жок деп. Чекит. Биз үйнөн угабызбы? Үчүнчү, азыркы президенттин милдетин аткаруучу иштеп жаткан конституциянын 114 статьясына ылайык демилгечи боло албайт. А демилгечи болбосо неге комиссия түздү? Комиссияны ким тандады? Кайсы фракция берди? Кайсы партия берди? Караңгы үйдө жазылган конституция кыргыз элине жарык тартуулай албайт. Бүгүн күн суук, саясат да суук. Бирок могу жерге жүрөгү жалындуу жаштар келди. Мен аягына чейин ошолор менен болом. До концаны эми булар өзлөрүнө өзлөрү жооп алышат. Укук коргоочу Рита Карасартова конституция бул жөнөкөй мыйзамдардын бири эмес экендигин, андыктан конституциянын өзүнүн нормасына ылайык жазылып жатканда эле талкууланып, ал эми андан кийин гана карапайым элге ичиндеги беренелери боюнча түшүндүрүштөрүн жүргүзүү керек экенин баса белгиледи. Мындан улам укук коргоочу жаңы келген бийлик эң акыйкат башкаруу системасын орнотобуз десе, туура кадамдар менен иш аракетти башташ керек деп эсептейт. Конституцияны бүгүн бийлик сунуштабаса дагы эл аны колдоп берет. Анткени себеби элдерге мына азыр Садыр Жапаровду эмнеден биз мактасак болот. Onun ушундай элдин жүрөгүнө жага турган сөздөрдү сонун айтып атат да. Прям монтөлө айтып атат. Эчтеке конкретика жок. 30 жылдан бери болбогон нерсе. Мына деп эле өзүнүн эмне иш жасаганын айтпай эле ошондой риториканы жүргүзүп атат. Элдин баары чын эле 30 жылдан бери болбогон нерсе болуп атат. Я говорю, а эмне болуп атат десем айтып бере албайт да. И бул конституцияны дагы кабыл алганы бүт мыйзамдардын баарын бузуп да. Мен эчтеке жок. Мен аркамда эл турат. Бүттү. Ушул болот. Анан азыр айтып атпаймынбы, мына жакы эле талкуулоого чыгарып атат депчи. Конституциянын өз нормасы бар. Качан талкуулайт? Ал жазылып атканда талкууланыш керек. Ошол жерде конституциялык кеңешме түзүлүп, ошол жактан урушуп, талашып, а уже элге чыгаргандан кийин биз только түшүндүрмө жүргүзүшүбүз керек элге. Могул норманы биз мун үчүн киргиздик. Ал бизге ушунчалык маанилүү болчу. Бул норма бул үчүн деп. Азыр элдер жок тигини тияка муну бул жөнөкөй мыйзам эмес да, бул деген конституция деп коет. Ошон үчүн азыр даже 80 депутат кол койгон, мени алдап туруп кол койдуруп алды, мен окуган эмесмин деп атса, анда 10 январга кое турган нерсени анда бизди башыбыздан тебелеп эле кетип аткан болуп атпайбы? Мыйзамыңарды дагы, элиңерди да эч кимге урганым жок депчи. А эл ойлоп атат, мына талкуулоого койбоду, эми талкуулашпайбы деп. Андай талкуулоо болбойт. Муну жазып атканда талкуулаш керек болчу. Ал эми бул тынчтык акциясынын уюштуруучуларынын бири, жарандык активист Улан Үсөйүн бул сунуштаган долбоор Кыргызстанды туңгуйга кептеп, хандык башкарууга алып келет деп кооптонууда. Тагыраагы жарандык активист азыркы бийлик мыйзамды тепселеп, өздөрү каалагандай нерсени кылуунун аракетин көрүп жатканы жакшы көрүнүш эмес деген пикирде. Азыр референдум өткөрүп атуучу убакыт эмес, бул бир, экинчиден азыркы баш мыйзамды баш мыйзам үчүн жана азыркы жаңы сунушталган конституцияга мындай жок деп чыгып атабыз. Эми азыр конституциянын жаңы эле сунушталган баш мыйзам долбоорун окуса керек көп адамдар. Ал жакта сөз жок да. Ал жакта супер президенттик, анан баардык бир мындай хан сайлагандай эле ошого алып баратышат да, бул жакшы эмес да. Ошон үчүн биз чыктык, өзүбүздүн пикирибизди, көз карашыбызды, позициябызды билдирели деп. Баш мыйзамдын долбоорунун кайсы беренелерине каршы чыгасыздар? Кайсы көрүнүштөргө каршы болуп атасыңар? Ичин талкуулабыз келбейт, анткени ичинде бир эмес бир нече көптөгөн мыйзамдар болгон, ал өтпөш керек, болбош керек. Мыйзам сунушталып жатат. Мыйзамсыз нерсе Кыргызстанда жашабаш керек да. Мисалы, ошол азыр болсо бар депутаттар 80 депутат сунуштады деп жазган, бирок 80дин канчасы азыр отказ берди. Биз жазган эмеспиз, жокпуз да. Бул бир. Экинчиси болсо азыр болсо конституциялык совещание деп туруп кеңешме түзүп койду да, конституциялык. Бирок ал кеңешмеде дагы президент эч убакта түзө албайт да, аны парламент гана түзө алат. Аны да бузуп атышат. Чыгылып азыр кандай жол менен болсо мыйзамдын баарын төбөлөп эле өздөрү каалагандай калчап, каалаган нерсени кылуунун аракетин кылып атышат да, бул жакшы эмес. Бул тынчтык жүрүшү 1,5 сааттай созулуп, Бишкектеги темир жол бекетинин алдына чогулгандар баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу аракеттер ушул өңүттө өнүгө бере турган болсо, келерки жумада кайрадан чогула турганын айтышып, жүрүшкө чыккандар Эркиндик бульвары аркылуу борбордук аянтка барып, талаптарын айткан соң тарап кетишти.
Анткени менен 10 январда боло турган президенттик шайлоого катышуу үчүн өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров жарандык коомдун баш мыйзамга байланыштуу сынына макул эместигин социалдык тармактагы баракчаларына маалымдады. Анда Садыр Жапаровдун айтуусунда бул диктатураны эмес, элдин кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзамдын долбоору деген пикирин жазды. Баш мыйзамдын долбоору жалгыз гана Садыр Жапаровдуку. Ал диктатура орнотуп жатат деп өлүп талып маалымат таратып жаткан жүзү кара акмактарга айтарым төмөндөгүчө. Бул баш мыйзамдын долбоору 2011-жылдан бери курултайчылар жана жалпы эл тарабынан сунушталып келе жатат. Буга чейинки бийликтегилер тоготпой келген. Биз анча мынча кемчиликтерин толуктап гана элдин талкуусуна алып чыктык. Бул бир кишинин же бир топтун кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзам эмес, жалпы элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзам. Бул баш мыйзамга каршы чыгып жаткан ана башчынын чыныгы жүзүн келе жаткан биринчи күн ачам. Эске салса, Конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору 17 ноябрда коомдук талкууга коюлган. Бул маалымат Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланып, демилгечилер 80 депутат экени айтылып, тизмеси жарыяланды. Бирок бир нече депутат аталган долбоорго эмес, конституциялык реформа үчүн кол койгонун билдирип чыгышты. Ал эми ал арада референдумга чыгарыла турган жаңы конституцияны талкуулоо үчүн 20 ноябрда президент милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун жарлыгы менен конституциялык кеңешме түзүлдү. Бирок бул жаңы долбоор жарыяланары менен коомчулуктун нараачылыгын жаратып, кескин сынына кабылды. Анткени бул конституциянын коомдук талкууга коюлган жаңы долбоору жарандардын кызыкчылыгын короого эмес, президенттин бийлигин хандыкындай кылып бекемдөөгө багытталганы талкуу жаратууда.